Тайган эң эзелки аңчы иттин тукуму болуп, кыргыз элинин тарыхы, жашоо тиричилиги менен бекем жуурулушкан. Ушундан улам болсо керек, тайгандын жаралуусу боюнча да уламыштар өтө эле көп. Азыркы тапта тайганчылыкты кайра жандантуу ишин колго алгандардын бири Эстебес Абдусаттаров. Таласта, Нарында, Ысык-Көлдө бизден мурдараак ушул иш-чаралар мурдараак башташып, бизден кыйла алды да. Чүй, Бишкек, анан көчмөндөр оюндары дагы, Салбурун оюндары кыйла өнүккөн. Ушул нерселерди биз дагы ушу өзүбүздө Ош, Жалал-Абад, Баткен ушул жактарда да өнүктүрөлү деп аракеттебиз да. Каарманыбыз медицина тармагында эмгектенүү менен бирге эле тайганчылыкка да өтө маани берет. Тайгандын табияттан берилген мүнөзү Эстебес аганы бара-бара итке болгон кызыгуусун дагы да арттырган. Тайган өтө жоош, эң жакшы сапаттары жаш балдарга эч кандай коркунуч туудурбайт, айлана чөйрөгө адамдарга эч кандай коркунуч туудурбайт. Анан ошол ууга чыкканда өзүнүн түсүн өзгөртөт. 180 градуска. Ушул мисалы жат адамды эч качан тиш салбайт жат адамга. Башка иттерге, башка мына жөнөкөй иттерге караганда бул тайгандын адамга жаракерлиги, боорукерлиги, ушу башка иттер таштап кетсе да ууга чыкканда бул тайган адамды таштабайт да. Ошо бул кандай карышкыр келеби, чөө келеби, кандай жандык келсе адамга да зашта кылат. Адамга кыйла алыстап кеткен болсо уучуларга, жаачыларга токтотуп берет. Кыргыздын асыл тукум тайганын айырмалоодо көбүнчө көзүнө, ананда турган тулпатына көңүл бурулат. Бирок тайганчылар аларды түсүнөн да байкай алат. Тайгандын бир светте болуш керек дейт. Бунун атасы ак болгон, энеси кара болгон. Бул ушундай чыгып калды да. Негедир бир баласы кара, экөө көк чыгып калды. Тайгандардын көпчүлүгү ушундай көк болуш керек, анан кара светте, сары светте болуш керек да, кызым. Андай ала-була болбош керек тайган деген. Бир түстө болуш керек тайган деген. Эстебес Абдусаттаров дарыгер болгондуктан тайгандарды эмдөөгө катуу көңүл бурат. Мындан улам жумушта болгон учурда агабыз балдарына күчүктөргө көнүгүүлөрдү үйрөтүүгө уруксат берген. Айтор бул үйдө тайгандар үй бүлө мүчөсүнө айланышкан. Мына кара куштун күчүктөрүнүн ар биринин аттары бар. Өзүм балдарым өздөрү койгон. Пыйпык, Момо, анан Шырам деп, анан Кукла деп коюп алышкан. Ушул кара куш менен кара көздүн күчүктөрү, ак дөштүн күчүктөрү. Тайгандардын дагы бир өзгөчөлүгү алар кадимки иттер азыктанган тамактар менен эле азыктанат. Бирок ууга даярдайм десеңиз көңүл бурчу эрежелер бар. Өзгөчөлүктөрү башка иттерге караганда аз жейт. Аз жейт, адамга жакшы. Рационунда ушул эттерди алып келип беребиз, ушу касапканадан. Анан охотага чыгарып, ушу охота сезон башталганда тамакты азыраак беребиз. Курук гречка менен, горох менен, ушундай жеңил тамактар менен бага баштайбыз да. Манастын ак кууласы жана кумайыгы аны ар дайым жандап жүргөндөй эле чыныгы жашоодо да тайган менен аттын өзүнчө сырдуу байланышы бар. Ушул ат менен билбейм, кандай бар окшойт бул тайгандардынчы. Ошо атты минсең же мен ошо өзүм шаарда жашайм, келип атты токкоганда тайгандар ушу дарбазанын түбүндө уже даяр болуп турушат да. Анан ошого бош болгондо келип булар тайган ат менен жытташып, анан чогуу атты минип чыкканда тайгандар ээрчийт. Ошо менен ушундай көнүп калган да. Ит адамдын досу деген макал бекерге айтылбаган тура. Иттен макал лакаптардагы эпостордогу ордун каарманыбыз төмөндөгүдөй баяндайт. Бир айылды ачарчылыктан чыгарган тайгандар болгон экен. Эми буну айтсак, ушу Манас ата бабабыздан бери эле Манас бабабыздын да тайганы болгон дейт өзүнө. Семетей, Сейтектердин эле. Ит жакшысы ичик табат, ит жаманы киши кабат демекчи, кыргыз элим тээ байыртан эле иттин жакшы жаманын айырмалай билген экен. Эркебай Шералы уулу, Атай Сыдыков, Кутман таң программасы.